Батыр ака, бұл қасиет қачан болған сізге? Қачан пайда болған? Бұл қасиет Алланың берген қасиеті. Сол мен мектепте оқып жүргендерге пайда болған. Мектепте оқып жүріп тетрадь ручкалар жармаштырып, ошондо билген. Мисалы үчүн азыр алсак, мынакей. Мына алсак. Көрсөтүп берейинби? Бир экөөнү көрсөтүп бериңизчи. Жүрүп бери көрсөтүп берейин. Мына машиналарды карап, бирөөлөр той кылып сүйүнүп алган, бирөөлөр бирок баардыгы ушул аварияны кесепети, ошол жер жанагы коопсуздугун сакталгандан болгон эле. Аллах өзү сактасын. Мынакей. Мына азыр айтсак, мына биомагнит, биоэнергия, биоимпульс 4 касиет бар. Бул касиетке бардык нерсе жармаша берет. Темир бардык мына. Алайынбы энергияны? Алганда түшөт. Дагы эмне көрсөтөйүн? Кел, муну тартсың мына. Муну көтөрүп берейинби? Макул. Шуну бир көрсөк, көтөрүңчү көрөйлү. Я. Көтөрүңчү көрөйлү дейм касиетиңизди. Yap, bismillahirrahmanirrahim. Так. Bunтип bir yarım saatga чейин тура алам. Дагы алсак, мынакей. Көрдүңүзбү? Шуну көтөрөйүнбү? Макул, ушуну бир көтөрүңүзчү. Бу степ вагон окшойт, Ой тобо, Кудайдын берген кудурет турбайбы бул? Көрдүңбү? Аллахтан көр. Сизге дагы бир суроом бар эле. Айта бериңиз. Бул касиетти эмнелерге колдоносуз? Бул касиетти көбүнчө бул биоэнергия, биоимпульс, биомагнит, бул асман менен жердин ортосундагы Алланын берген касиети. Буну дагы дарылыкка иштетебиз. Адамдагы туз эгер мындай остеохондроз, ревматизм, радикулит, туздан жана сууктан жапа чеккен ооруларга өтө чоң пайдасы бар. Себеби бул маалга мен Бишкекте илим изилдөө борборунда иштеп жүргөм 2000-жылдары. Кийин Аксыда, Кербен шаарында, поликлиникада, ГСВда 1 жыл иштедим. Чаткал, Жолборстуу, Жаңы жол. Ошол элдерин карап жүрдүм. Ал жерде бардыгы билет, бардыгы ыраазы. Бул касиетти бир гана өнөр көрсөткөн эмес. Бул касиетти ошол элдерге пайдасын тийгизебиз биз. Ошо туздан жана сууктан жапа чеккен ооруларды көбүнчө ошолорду карайбыз да. Бизде биоэнергия, биоимпульс, биомагнит, ошол Алланын берген касиети бар да. Ошол Алла разы болсун бир гана. Алладан гана. Мен буйруса жакында Москвага Ямагу деген долбоорго кетип атам. Рекорд койгонго. Мен 5-6 нерседен рекорд коем, жана бир рекордду жаңылайм. Азыр грузиялык Элчиев деген 60 кашык жармаштырган, денесинде мен 65 кашык жармаштырышка аракет кылам. Жана ошондой эле 20-30 китептерди көтөрөм. Ошондой эле 10-15 бычактарды көтөрүп, ошондой эле жанагы 20-30 тамекени көтөрүп,
машиналарды да ошондой эле машиналарды эле жылдырам да биомагнит энергия мененчи. Ошол буюрса иншаллах дүйнө жүзү боюнча рекорд койгону жакында Москвага кеттим. Ошо боюнчачы буюрса иншаллах Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө желбиретип рекордторду алып келебиз. Буюрса ошого азыр иншаллах даярданып атабыз. Ошо Алла разы болсун. Алладан гана. Өткөндө бычагыңызды ойноттуңуз эле. Дагы бир жолу ойнотуп бербейсизби? Бычак бар. Бычак. Макул. Бычакты азыр сумкадан алабыз. Клей жок. Эми көп ойлошу мүмкүн клейлеп алган деп. Аллах өзү сактасын, биз андай бизге зарыл эмес клейлеп, анан машинага отургузуп, өткөндө машинада эми шопурун түштөй албайт экенсиң. Шопуру түшпөйм деди эле, холостойго салып, бул жерде бир 100 эл карап турду. 100 эл аны жүргүзбөйт да карап турат. 100 эл өзү өз көзү менен көрдү. Мындай эми адам отурса эле адам жүргүзүп алды деп ойлобош керек. Эми бул жерде эле мындай эмне жок да. Мындай клей деген нерселер жок. Мынакей. Селпилтейинби? Макул. Азынаганда мына. Кыймылдата бересиз? Көрдүңбү? Азыр алабыз. Магнитский поляны карагыла. Магнитский поляны алайынбы? Я. Макул. Жакындан тартсаң болот. Түшүп атабы ылдыйга? Ылдыйга түшүп атабы мына? Түшүп атабы? Түшүрөт. Мына түшүрөбүз, карап тур. Азыр биринчи эмне кылабыз? Мына карап тур. Карап тур. Раз, два, три. Раз, два, три. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Көрдүңбү? Бул Алланын берген